Ассаламу алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде айымдар алам берүүсү аны алып барган мен Гүлназ Эркинбек кызы. Кадырман көрөрмандар, бүгүнкү берүүдө кондитердик таттуу азыктар туурасында маек курабыз. Бул чөрүдө өзүнүн ишин мыкты билген жана жаңыдан гана баштап келе жаткан эжекебиз Мээрим Оразалиева эфирдин коногу болмокчу. Саламатсызбы Мээрим эже? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Саламатчылык, куш болдук. Жакшы келип алдым, рахмат. Мээрим эжеке, биз бүгүн негизинен кондитердик таттуулар, деги эле шириндиктер туурасында маек курабыз. Сизге бул туурасында алгачкы суроону узатсам, Мээрим айым, негизи эле сиз таттуулар, шириндиктер дүйнөсүнө кантип келип калдыңыз? Кызыгуу кайдан жаралды? Негизи бул таттуулар дүйнөсүнө мурдатан кызыкчумун, бирок атайын бир моментти же болбосо бир кандайдыр бир ыңгайлуу убакытты күтүп жүргөнмүн да. Кийин экинчи балам менен үйдө отуруп калган убакта ушул кыялымды ишке ашырайын деп ошонун аракетин көрө баштадым. Андан соң жолдошума мындай кулак кактырып айта баштадым, мага кондитерлик буюмдар, кондитерлик атайын инструменттер керек, ошолорду алып бер деп. Жолдошум да каршы болгон жок, макул деп, сразу колдоп баарысын өзү алып берди. Ошондой башталды менин кондитерлик. Сиз бул тармакта окудуңуз беле? Негизи биз айымдар үй шартында таттууларды, шириндиктерди жасайбыз, бирок дал өзүндөй кылып окшоштура албайбыз да. Мунун себеби эмнеде? Негизи азыр онлайн тармак аябай өнүгүп кетпедиби? Онлайндан эле көп айымдар үйдө отуруп эле көптөгөн ийгиликтерди жаратып атышат да. Мен деле мурда онлайн десе, онлайн тармакты негизи укчумун, бирок ушул онлайн жаатында ийгилик жаратса болот деген нерсеге анча көп маани берчү эмесмин да. Кийин өзүм үйдө отургандан кийин онлайнга басым жасай баштадым. Онлайндан ушу кондитерликти окуп үйрөндүм эң биринчи эле. Андан соң өзүн өнүктүрүү жаатында сабактарга катыша баштадым. Ошо кондитерликти эң биринчи онлайн телефондон эле үйрөнүп өздөштүрүп кеткенмин. Торттордун арасынан эң оңой жасалган торттун түрү кайсы? Деги эле бир торт жасоо үчүн канча мүнөт убакыт кетет? Негизи ар бир жумуштун өзүнүн бир эрежелери болот, өзүнүн кандайдыр бир техникасы дегендей болот. Оңой нерсе жок да, мындайча айткандачы. Оңой торт бул деп айта албаймын атайын. Ошо. Мээрим эжеке, мисалы, мындай бир торт жасоодо негизи кандай ыкмаларды колдоносуз? Мисалы, мен жана айтып өткөндөй, биз айымдар үй шартында торттор жасайбыз да, бирок мындай дал өзүндөй болуп чыкпай калат. Мунун себеби эмнеде? Же кандайдыр бир ыкмаларды колдонуш керекпи? Үй шартында жасаганда деле сөзсүз билим керек деп ойлоймун. Сөз билим алыш керек. Үй шартында жасайм деп эле бардыгын ойду келди кошо берсе, ал эч качан окшошпойт. Ар бир жумуштун өзүнүн эрежеси бар да. Эрежеси бар, кошулмалары туура кошулса, ал сөзсүз идеалдуу болуп чыгат. Торт жасоону деле биринчи окуш керек, билим алыш керек, андан соң дальше уланып кете берет да. Жакшы. Бир торту жасоо үчүн болсо бир күн керектелет, анткени ал бардыгын бир мометте жасап салганга болбойт да. Биринчи бисквиттен бышырасын, андан соң аны тыныктырасың, андан соң кремин берип, 4 сааттан 8 саатка чейин пропиткага коебуз. Мындайча айтканда, түйшүгү көп эле десем болот да. Ошол. Атайын тортторду өзүнчө заготовка кылып жасап койсоңуздар да керек. Азыр жаңы жыл болуп атат. Көбүнчө кардарлар заказ берип дегендей. Ооба, азыркы убакта как раз жаңы жылга карата заготовкалар башталды. Алдын ала бисквиттерди бышырып, 1 айга чейин морозилкада тоңдуруп сактаса болот. Азыр кондитерлердин баарысы эле ушунун артында жүрсө керек деп ойлойм да. Бардыгы эле азыр ошол жаңы жылга заготовка кылып атышса керек. Негизи, мисалы, тортторуңуздун кээ бирки учурда жасап берген тортуңуз кардарга жакпай калган учурлар болгонбу? Деги эле мындай сын пикирлер болуп турабы? Такыр андай эме уккан эмесмин. Кардарыма жасаган тортум жакпай калды деп мындай терс комментарий алган эмесмин торторуман. Мен эң биринчи кардарым мен өзүм туугандарыман башталган. Биринчи эле торту үйрөнгөндө мен бул кондитер жаатына мен атайын акча табуу үчүн келген эмесмин да. Биринчи хобби катары болду. Мага өзүм кызыгуу болуп, кызыгуумдун артынан, хоббимдин артынан жумуш башталды десем болот да. Эң биринчи эле туугандарыма жасап баштаганмын. Кимдин тууган күнү болсо эле торт жасап барчумун да. Натуралдуу, таза, адал азык болгон үчүн туугандарыма. Албетте мындай бир тортко көп эле каражат кетет да. Кымбат эле болот базар тортуна караганда.
бирок ошончолук ошого татыктуу десем болот даамы. Негизи кардарлар кайсы торттун түрүнө көбүрөөк басым жасашат? Азыркы учурда кайсы торттор негизи актуалдуу болуп жатат? Азыркы убакта жаштардын арасында бенто деген торт актуалдуу болуп атат. Бул бенто торту бизге Кореядан келген. Корея ошол жактан эң биринчи мода болгондо, андан соң бул жакка келди. Бенто торт деген бул эки эле кишиге ылайыктуу чакан семьяга десем болот. Анан жаштар арасында бири-бирине белек катары бергенге аябай ыңгайлуу да. Ушул торт актуалдуу азыр. Негизи мээрим эжеке, сиз мындай кондитердик багытта китептерди окуйсузбу? Деги эле мына биздин угармандарга, көрөрмандарга кандай китептерди сунуштайт элеңиз? Кондитерлик жаатында мен атайын бир китептерди окуган эмесмин, бирок кондитерлер арасында онлайн курстарга катышып келем, дагы эле катышамын. Эң биринчи жана айтып өткөнүмдөй, онлайн тармактан эле мен өзүм кесибимди таптым десем болот да, хоббими таптым. Онлайндан бир канча эжекелерден, менден өйдө турган, менден алда канча көп тажрыйбасы бар эжелерден, сиңдилерден окудум. Андан соң ушул алган билимдеримди дагы да бышыкташ үчүн офлайн түрүндө да бардым да сабактаргачы. Онлайн болгондо жакшы, албетте, ошо онлайн окуган сабактарыңыз дагы да бышыктап, дагы да толук үйрөнүш үчүн сөзсүз офлайн окуш керек деп ойлоймун. Ошол. Мээрим эжеке, негизи сизден атайын кыздар өздөрүнчө торт жасайбыз деп кызыгып келип сабак алган негизи кыздар болдубу, деги эле болобу? Албетте, азыркы жаштар арасында, азыркы үйдө отурган үй кожойкелердин арасында бул ар бир кожойкенин оюнда бар болсо керек, үйдө отуруп алып эле жакшы кирешиге чыккысы. Ким эле кайсы эле айымдын каалоосунда болбосун, ар бир айым үйдө отуруп киреше тапса, балдарын карап. Азыр деле менден сурашат, офлайн сурашат азыр көбүнчө, анткени онлайн сабактар көбөйүп кетпедиби? Онлайн сабактар көп. Ошончо көбөйгөнгө жараша дагы талаптар да күч да. Айымдар арасында кондитерлик аябай күчөп жатат десем болот да, ушул таптачы. Азыр менден офлайн сабактар сурап атышат, бирок менде онлайн сабактарым бар. Бир канча 500дөй окуучуну мен окутканмын онлайн түрүндө. Азыр да окуп келишет. Буйруса 2023-жылга, жаңы жылга офлайн сабактарды уюштурайын деген жакшы ниеттерим бар. Мээрим эжеке, ошол сиз окуткан, онлайн форматта окуткан кыздарыңыз азыркы учурда торт жасап, деги эле интернет желилерине чыккан убактар болуп атабы? Менде онлайн окуган кыздарымдын көпчүлүгү окушуп эле магазиндерге өткөрүп иштеп атышат да, үйдөн эле киреше таап атышат. Онлайнда кыздарымдын атайын инстаграмдан блог алып барган кыздар бар. Мен да башында негизи инстаграм өзүм эле атыма катталган болчу, Мээрим Муразалиева деп катталган болсо, кийинчерээк торт боюнча окуп, терең билим алгандан кийин ошол эле баракчамды Супер торт Бишкек деп өзгөртүп алганмын да, тортко ылайыктуу кылып. Жакшы, Мээрим эжеке, негизи үй шартында бул торт жасоодо көп заказ келип калган учурлар болсо, өзүңүз жетишесизби же кошумча жардамчыларыңыз барбы? Азыркы убакта мен 2 балам бар. Бир балам 4 жашта, экинчи балам 1,5 жашта. Мен ошол экөөнү карагандан ашкан убактымдын баарысын ушу торт менен өткөрөмүн да, торт жасоо менен. Аябай башоту менен киришип кеткен эмесмин, чындыгында бул жумушка биринчи орунга балдарымды коём, үй бүлөмдү, балдарымды коюп, алардан арткан убактымды ушул тортко арнаганмын да. Атайын кол алдыма жумушчуларды алып иштете элекмин, жардамчыларым жок. Азырынча үйдө өзүм эле жетишем десем болот да, заказ аркылуу жасаймын баарысын. Андан соң эгер заказдарым азайып калган болсо, 3-4 магазин бар, ошолорго өткөрүп беремин. Мына бул чизкейктерди атайын бир стаканчикте трайфл деген эме таттуу бар, ошол таттууларымды өткөрүп келем да. Жакшы. Мээрим эжеке, негизи сиз келечекте кондитердик курс, деги эле мындай мектеп ачам деген оюңузда барбы? Ушул кандай максаттарыңыз бар деги эле кенен токтолуп айтып өтсөңүз болот. Албетте, бул бардык кондитерлердин кыялы, эң биринчи эле максаты десем деле болот да. Мен дагы буйруса ушул жана айтып өткөнүмдөй, жаңы жылды жаңыча форматта офлайн түрүндө окутуп, андан соң атайын бир өзүмдүн студиям болсо, ушундай мага окшоп кондитерликке кызыккан кыз келиндерди, эжеке сиңдилердин баарысын, өзүм билген билим баарысын мен бөлүшкүм келет да. Буга да буюрса жакшы пландарым бар. Мээрим айым, сиз кошумча таттуулардын жаңы үлгүсүн негизи кайсы жактан аласыз? Жаңы үлгүлөрүн?
кошумча таттуулардын жаңы үлгүсүн ушул жаштардын талабына жараша эле алып кете берем. Мисалы үчүн мага көбүнчө азыркы ушул убакта минимализм модада болгондой да, аябай ызы чууну каалашпайт. Азыркы көп кардарларымчы минимализм болсун дешет да, үстүнө жөн эле аппак кылып эле атын жазып кой дешет, же болбосо көп мындай үстүнө мындай краситель кошулган бир нерселерди кошпоңуз, баардыгы натуралдуу болсун деп заказ кылышат да. Ошондуктан кардарымдын талабына жараша эле жасап кете берем да, кандай заказ кылса ошого жараша. Мээрим эжеке, негизичи кардарлар сураса керек натуралдуу кандай азыктар кошулат деп ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Негизи курам эмнеден кошулат? Мурда мисалы үчүн мурда көп деле мындай кошулган жеп жаткан тамактарыбызга көп маани беришкен эмес болсо, азыр болсо аябай маани берип калышты да. Составын сурашат, мындай натуралдуулугун сурашат, азыктардын кандай эмнелерди кошосуң депчи. Бул жерде болсо баардыгы адал, натуралдуу, эң башкысы адал десем болот да, ошол азыктар менен жасалат. Базар тортунан алда канча айырмасы бар, алда канча жогору десем болот. Жакшы. Сиз мындай кошумча таттуулар деги эле азыр мисалы биз сыртка чыксак эле түрк шириндиктери дүкөндөрүн көрүп калдык да, уже түрк шириндиктери да келип баштады Кыргызстангачы. Негизи эле сиз түрк шириндиктерине кызыгып көрдүңүз беле? Алар Кыргызстандагы жасалган шириндиктер менен түрк шириндиктеринин айырмасы эмнеде? Түрк шириндиктеринин айырмасы аябай таттуу болот. Ошол алар таттууга аябай көп басым жасашат да. Мен түрк шириндиктерине пока көп деле басым жасай элекмин. Болгону пахлава деген шириндик бар, эң популярдуу, аны көбү жакшы көрүшөт го. Ошонун гана түрлөрүн үйрөнгөнмүн. Мээрим айым, сиз үй шартындагы айымдарга таттууларды жасоо боюнча кандай кеңештериңизди бересиз? Таттуулар жасоо ар бир айымдын колунан келеби? Же ар бир адамдын өзүнүн аранын талант болуш керекпи дегендей? Таттууларга мисалы үчүн кызыгуу болуш керек эң биринчи. Кызыгуу болсо ар кандай кырдаалда жолун таап жасап кете берет да. Эгер кызыгуусу жок болсо ал адамды мындай кыйнаштын кереги жок десем болот да. Анткени ал башка тармакта ийгилик жаратат да. Таттууга, ушундай бышырыктарга же болбосо ушундай кухня жаатына шыгы бар айымдар, алар мындай атайын бир үндөөнүн кереги жок да. Агач ал өзү эле жол жобосун табып, өзү ошондой бир профессионал же болбосо мындай мугалимди өзү издеп табып билим алат да. Негизи айтканда мындай ютубтан же башка тармактардан көрүп үйрөнүп алууга болот да, же сөзсүз мындай курстарга барып окуш керекпи? Албетте ютубтан деле жакшы таттуулар жасаса болот. Ал жакта деле оригинал рецепттер бар, бирок аз кездешет да. Ал жакта толук деталын айтпайт десем болот да. Атайын бир курстарга барып, же болбосо атайын көзмө көз көрүп, живой көргөн башка, телефондон көргөн башка, бирок онлайн сабактарда точно билем, анткени ал мындай оригинал рецепттерди берет да сабактар. Анткени аны сатып алып атпайсыңбы? Ал сөзсүз окшошот да. Мисалы үчүн онлайнга ишенбей жүргөн айымдар бар да азырчы. Онлайндан кантип эле болсун депчи, онлайндан жакшы үйрөнө албайм деп азыр деле мага айымдар айтышат да. Онлайн сабактарыңыз барбы? Мен онлайндан такыр үйрөнө албаймын. Мага офлайн үйрөтүңүзчү деп айтышат да. Бирок ошол айымдарга айтарым, адашат да. Аларчы онлайндан деле аябай көп нерсе үйрөнүп алса болот. Анткени менин жана айтканымдай эле эң биринчи таттууларым онлайндан башталган. Бир 3 ай алдын эле офлайн окудум. Мындайча айтканда, фундаментти онлайндан башташ керек да. Ар бир жумуштачы онлайнда жакшы. Бизге мисалы үчүн карантин бизге ошо онлайнды жакшы алып келди десем болот да. Бир плюс, бир минус жагы ошол бизге онлайн келип үйдө отурган мага окшогон айымдарга өлө сонун болду. Анда негизи онлайн болгондо ошондо кандай болуп калат? Zoom аркылуу өтүлөбү? Же WhatsApp же башка тармактар аркылуу эле өтүлөбү? Онлайн болгондо мисалы үчүн биз сабактарды алдын ала тартып коебуз. Кухнянын бир четин кооз кылып, мындай гүлдөрдү коюп, атайын бир фон даярдап алабыз дагы. Ошол жерге штативди коюп туруп, тартабыз, заранее тартып, аны биз өзү озвучка берип, монтаждайбыз да. Окуучуларга ыңгайлуу болсун. Ошо аябай үнүңүз укуктуу чыгып атат. Негедир. Ошо укуктуу болсун деп, атайын окуучуларга, көрүүчүлөргө ыңгайлуу болсун деп, ар бир
процессти бышыктап айтып беребиз да онлайн сабактачы. Анан онлайн сабакта болсо атайын бир группа ачылат. Мисалы үчүн пирожныйга окуй турган болсо, пирожный группа деп WhatsApp'тан ачылат дагы. Instagram'дан болсо даяр видеолорду көрүшөт да. Ал жактанчы түшүнбөй калган суроолорун WhatsApp'ка жазышат. Ошол жактан биз да жооп беребиз да. Мындайча айтканда кайтарым байланыш 1 жылга чейин болот да. Эми болду, сен уже онлайн сабак сатып алдың. Мындан арака өзүң өздөштүрүп кет деген нерсе жок да. Ал видеолор сакталып турат да, Сакталып турат. 1 жыл сакталат да. 1 жылга чейин каалаган убакта кирип көрө берет. Бул айрыкча балалуу айымдарга ыңгайлуу да. Балдарын уктатып коюп, сабакты көрөт дагы. Күндүз болсо мындай ошого керектүү азыктарын даярдап алып, кайтадан сабакты көрүп жасай берет да. Ошондо 100% ошошот да. Күмөн жок. Азыр биздин көрөрмандар деги эле угармандар кызыгып жаткандыр, курстун баасы канча болду экен, кантип окуйбуз депчи. Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Онлайн өтө деле кымбат эмес. Капчыкка ыңгайлуу, ушундай үйдө отурган кожойкелерге ыңгайлуу багып койгонбуз. 3 сомдон жогору кетет. Менин сабактарым стандартный 250. Өз-өзүнчө бөлүнүп кетсе керек, тармактарына жараша. Пирожный жана айтып өткөндөчү. Ооба, өз-өзүнчө бөлүнөт тармактарга. Мисалы үчүн торту сатып алам десе 350 сом болушу мүмкүн. Пирожный десе 250 сом. Дагы азыр базар торттору деп да чыгып кетти. Ошол кайсы тармакты тандаса ар бирин өзүнчө сатып алат да. Бирок ал 250-300 сомдун ичинде бир эле таттуу эмес да, ал жакта 4-5 таттуунун толук рецепти көрсөтүлгөн да, бышыкталган даражада көрсөтүлгөн да. Мына көрөрмандар жана угармандар, азыр биз айтып өттүк, чамдаңыздар аябай жакшы, жана видеолор аягына чейин сакталат деги эле 1 жыл дегендейчи. Анда эмесе Мээрим эжеке, биз дагы сизге кийинки суроону атсам, биз мындай торттордун жаңы үлгүсүн алуу үчүн деги эле сиз башка чет өлкө жака чыгып келем деген ойлоруңуз барбы? Кандай пландарыңыз бар алдыга койгон? Ооба, албетте чет өлкөгө чыгып, ушундай таттуулар дүйнөсүндө жаңы билимдерди өзүмө сиңирсем, өзүмө өздөштүрсөм деген жакшы ниеттерим бар. Буйруса, жолдошумдун колдоосу менен, үй бүлөм колдоосу менен ал кыялдарым да орундалат деген ойдомун. Азырынча мен Кыргызстандагы фуд блогерлерден эле билим алып келем. Өзүмөн анча алдыда болгон көп ийгиликтер жараткан айымдарды карап өсүп келип атам десем болот. Мээрим эжеке, сиз айтып калдыңыз, билим алып келем Кыргызстандан эле депчи. Ушул кайсы жактан билим алдыңыз, кайсы эжекеден билим алдыңыз, кайсы кондитердик курстан билим алдыңыз дегендей? Онлайнда көп да. Онлайнда көп. Эң биринчи мен Мека деген кыздан окуганмын. Мека деген кыздан. Андан соң Токтокан деген, буну азыр кондитер арасында жүргөн айымдардын баарысы билет. Ушул экөөнөн башталганда мен кондитерликке болгон сезимимди Мека деген кыз ойготконда, мен буга чейин эле мурда биринчи балам менен үйдө отурганда гүл жасап иштечүмүн. Гафри кагазынан гүл жасап, сердечко формасында болчу дагы, анын үстүнө апа деп жазып сатчумун да. Ал бир эле гүлүм 1800дөн сатчум, ошондо деле жакшы киреше тапчум да. Анан гүл жасадым да. Кийин экинчи баламда болсо гүлдү таштап койдум да, кондитерге болгон кызыгуум аша баштады. Ал эмнеден ойгонду? Мен ошо Меканын алып барган блогторунан, азыр Инстаграмда бардыгы эле бири-бирин көрүшпөй эле Инстаграмдан карап калбадыбы, ким эмне кылып аткан, ошол жактан эле билип калбадыкпы. Меканын блогун карап, мен да ушундай болсом, ушинтип мен да сонун таттуулар жаратсам деген ичимен ушундай каалоолор күчөнүп баштады да, өзүнчө эле күчөнүп, күнүгө ошол жөнүндө ойлонуп, кантип баштап кетсем деп. Мен атайын бир кухням чындыгында торт жасоого мындай, кандай десем, ыңгайлуу шарт болсо деп мындай тиленчүм да. Анан ошол шартты күтсөм деле болмок, мага жаңы гарнитур алып бер, жаңы нерселерди кылып бер депчи. Бирок мен андай нерсени күткөн жокмун. Мен атайын бир өзүнчө фондор болот, камерага тартыш үчүнчү. Ошол фонду 250 сомдон алдым дагы. Фон жасап, ошол жерден эле мен өзүм жумушумду баштадым. Мен Инстаграм баракчама көрүүчүлөргө жагымдуу, мындай приятный атмосфера болсун деп ак фондо уже жасай баштадым да. Ошо Мекага рахмат. Мен ушундай сезимимди ойготконуна. Ошо алгачкы жасаган тортуңуз кайсы торт болду эле? Эң алгачкы жасаган тортум меники цифра торту болгон. Мен кичинекей баламын 40 чыкканда 40 деген сандагы цифра тортун жасагам. Өлө сүйүнгөнмүн, чындыгында өзүмчө бактылуу болуп. Торт жасаган айымдар негизи ушул жасаган таттууларынан мындай рахат алат да. Мындай
чарчабайсың да, рахат аласың, мындай өзүңө болгон ишенимиң арта баштайт, бактылуулукту сезе баштайсың да. Анан кондитерликтин эң жакшы жагы бош убактың аз болот, анан убактыңды пайдалуу өткөрөсүң да, ар дайым изденүүнүн артында болосуң да. Ошол кондитерликтин аябай көп плюс жактары бар. Мен кондитерге келгенден өзүмө көп пайдалуу нерселерди алдым. Шүгүр, Кудайыма шүгүр деп айтам, мага ушул тармакка кошконуна. Анткени азыр кондитерлер арасында дагы мындай жолугушуулар болуп турат да. Алар менен жолукканда дагы негизи башка подружкалар менен жолугушсаң мындай башка темалар козголуп кетет го, мындай семейный же болбосо кайын журттар боюнча козголот го. А кондитерлер арасында болсо сабактар, өсүү, кандай жаңы нерселер жаралып атат, кантип блогду кантип алып барсак болот, кандай катталуучуларды кантип кызыктырсак болот деген ушундай темалар козголот да. Мындайча айтканда пайдалуу сөздөр десем болот да. Пайдасыз нерсеге убактыңды коротпогонго, мындай өзүң контролдоп ушинтип баштайсың да. Мээрим эжеке, сиз кээде окшошпой калган торторуңуз дагы болгонбу? Же дайыма ар бир тортуңуз өз-өзүндөй болуп, кыялданган торттой болуп чыгабы? Жок, албетте окшошпой калган учурлар болгон. Мен онлайн сабактар окуй электе мен өз алдымча ютубтан карап жасачумун. Кайын бар болчу, ошол экөөбүз жасачубуз да. Ютубтан карасаң кремдер өлүп, плотный сонун чыгат да. Сонун ушундай болот деп элестетип жасайсың. Бирок жыйынтыгында андай болбойт да. Анан анда деле чөкпөйсүң го, сонун болуптур деп элдин баарына таратып. Бирок окшошпой калчу, аны биз сезчүбүз да, эмчи анан. Бирок жакындарыбыз колдочу да, сонун болуптур, окшошуптур дешип эле жеп алышчы. Бирок өзүбүз сезчик. Онлайн окуганда болсо меники эки эле жолу бисквитим окшобой калды. Анда болсо мен техникаларына жакшы маани берчү эмес экенмин да. Техникасын туура аткарыңыздар десе, техникасын да эмне баарын эле бир кошуп сала берем деп кошуп салып өчүм да. Анан көрсө андай эмес экен, ар биринин өзүнүн техникасы бар экен, эрежеси бар экен. Ошо эрежелери мен аткаргандан кийин окшошуп баштады. Эч качан мындай ысырапкорчулук болгон эмес десем болот да. Башынан эле өздөш эрежелерин билип, пропорцияларын билип жасаганым үчүн окшошуп эле келген да. Окугандан кийин окшошту да, окубаганда окшошчу эмес. Негизи эле биз мен деле үйдө жасайм да, негизичи. Жасаганда кээде окшошпой калган учурлар болот. Андан ютубтан карап көрсөм, көбүнчөсү жана таразага өлчөгөндөн да болот экен да. Ушундай болуп калат экен го, кээде таразадан көбүрөөк өлчөмдө салып койсоң, ал да окшошпой калышы мүмкүн экен. Ооба, албетте тараза сөзсүз керек болот. Бул эң биринчи курал ошо тараза кондитерлер арасында. Без таразасы жок, эч кандай окшошушу мүмкүн эмес да. Анан тазалыкты сөзсүз сакташ керек. Мээрим эжеке, анда сиз дагы алдыга карай дагы кандай максаттарды коюдасыз? Дагы канчалаган сизге кызыгуулар келсе, кыздарды үйрөтөм деген дагы ойдосузбу? Ооба, мен азыр офлайн түрүндө бир 5-6 кызды окуттум. Анткени алар аябай кызыгуусу күчтүү болгондуктан үйдөн окуттум да. Мен атайын студиям жок болгондуктан үйдөн окуйм, жаныңызга барып окуйм. Мен онлайн сабактарга түшүнө албаймын. Мен только офлайн түшүнөмүн, живой көрүшүм керек деген кыздарга айла жоктон офлайн түрүндө өтүүгө туура келди да сабакты. Мээрим эжеке, мында биз ушинтип эфирибиздин дагы соңуна чыгып баратат. Анда эмесе, сиз өзүңүздүн жакындарыңызга деги эле өзүңүздүн баракчаңызды айтып өтсөңүз болот. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угуучулар, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Эгер сиздер да кондитер болууну самап, кондитер болууну каалап жүргөн болсоңуз, азыртан ишке ашырыңыздар. Онлайн аркылуу деле окуп, көп ийгиликтер жаратсаңыздар болот. Үйдө отурган балдар менен үйдө отурган айымдарга кеңешим сөз, онлайн билим алыңыздар. Эч качан бир орунда турбаңыздар. Ар дайым өнүгүүнүн артында болуңуздар. Мен баракчама катталыңыздар, жана ошондой эле жаңы жылга дасторконуңуздарды Супер торт Бишкек деген баракчадан торт заказ кылып көркүн ачсаңыздар болот. Мээрим эжеке, биздин эфирге келип убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман көрөрмандар, мына бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Анда эмесе, кийинки эфирден жолукканга чейин ассаляму алейкум.